Россияда жүрген мигранттар бұл видео сіздер үшін пайдалы болады деп ишенем. Барыңыздар білесіздер, өзгөчө бір необычный шыққан Россияда. Баяғы біз қолданып жүрген сим карта бойынша білесіздер. Азыр сим карталарға телефон чалып айтып атат, смс аркылуу да келип атат, биометрикадан өткөрө депчи. Мурда билесиз Россияга келип, любой сим карта саткан жерден паспорт берип ала берет болчу. Азыр андай эмес болуп калды. Азыр сөз түрдө биометрикадан өтүш керек болот. Сен эненен сыйы салып, госуслуга ачып, андан кийин ошол биометрика өтүш керек да. Буга чейин банктардан өтүп аткан болчу, көптөгөн мекендештерибиз жаңылыктардан да көрүп аткан болчук. Баягы Сбербанк, ВТБ деп кечээне мен өзүм барып Сбербанкка дагы бардым. Сервис не работает деп мени чыгарып беришти. Андан кийин ВТБга дагы бардым, ал жака барсам дагы мени чыгарып беришти. Эми андан карасам, мага баягы немеден да чалып, ютудан да чалып түшүндүрдү да, ушундай сен банкка эмес, жөн эле госуслугадан кылсаң болот депчи. Анан дагы көптөгөн мекендештерибиз комментарийда жазыптыр. Анан ошол нерсени мен кылып өттүм биометрикадан. Анан сиздерге дагы ошол кабар берип коеюн дедим. Так, кыскасы, азыр сиздин госуслугаңыз болсо, азыркы учурда иштеп аткан сим картаңыз болсо, сиз Play Marketке баягы госуслуга биометрика деп жазасыз. Жазып туруп, ал отдельный продажнада ошону скачаткалап туруп киресиз. Киргенде ал жактан сизден кадимки эле ошол госуслугаңыздагы логиниңизди жана паролуңузду сурайт. Аны терип киргенден кийин ошол жерде турат, баягы зарегистрировать депчи. Анан аны баягы ал жерде мындай да, селфи түшөсүз. Селфи түшкөндө аппак фонго түшсөң жакшы болот. Мындай дуалга мынтип өзүңүз үчүн тартып түшөсүз, жытаңдабай, күлбөй ушинтип түшөсүз да, мындай серьезный болуп түшөсүз. Ал өттү. Андан кийин голосуңузду дагы жазат экен. Ал жерде мындай болот. Экранда жазып турат. 1, 2, 3, 4 деп 9га чейин секин цифрлар жазат. Ошону орусча ачышыңыз керек. 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 депчи. Андан кийин эле ошол наоборот айтылат. 9, 8, 7, 6, 5 болуп. Андан кийин аралаш 4, 3, 9, 6 депчи. Ошолорду спокойно айтып койсоңуз болду, бүттү, ушул эле экен. Банк санкка барбай эле, оңой эле туугандар. Ушуну сиздер дагы кылып алыңыздар. Вообще оңой. Мен билген маалыматымды айтып койтам туугандар. Жаман көрүп неме кылбаңыздар. Өзүмө калаган ошол билген нерсени сиздерге дагы билдирип коеюн деп чечтим. Көпчүлүгү банкка барып, банктар жабылып болуп, ошо